Assalamu alaikum mekendештер. Sizler menен bugün Orozo ayının Ramazan ayının ikinci gününe жолушканым абдан кубанычтамын. Şu günge жетишкен Аллахыма чексиз шүгүрлөр айтамын. Жана барыңыздарды дуаларыңыз кабыл болуп, ойлогон иш максаттарыңыз ишке ашсын. Мына бүгүн эстеп көрсөм, туура 1 жыл болуптур. Ушул күнү 1 жыл мурун мен Россияда, Санкт-Петербург шаарында больницага жатып, сироз печень 4-чү стадия фибросканда 83 болуп чыккан. Айтышкан эч кандай жардам бере албайбыз. Уже дары дармек жардам бере албайт. Эч кандай дары дармек жазган эмес мага. И айтышкан Индия болбойт. Индияда деле боорду койгонго уже соо боор жок деген, ракка айланып кеткен деген. Вот ошону эстеп көрсөм, мына бүгүн эстеп көрдүм. Ошол күндөрдү, кыйынчылык күндөр артта калды. Мына бүгүн туура 1 жыл болду. Боорум 100% өстү. ВСД гепатиттен толук кутулдум. Аллага чексиз шүгүрлөр айтамын. Абдан кубанычтамын. Өзүмү жеңил сезип, сонун сезип калдым. Жашоого кайтарган, дагы 1 жолу өмүр берген Аллахыма дагы 1 жолу чексиз шүгүрлөр айтамын. Көбүңөр сурайсыңар, торпедон ичсек болобу? Канча ичет, кандай? Жок, сурабаңыздар. Алып ичиңиздер. Гепатит, торпедон алып иче бериңиздер. Коркпой эле, сурабай эле иче бериңиздер. Мага бир да таблетка жазган эмес, самолетко запрет койгон. Мага самолетти алып кеткенге болбойт дешип коркушкан. Самолетте кан кетип өлүп калса, пассажирлердин жүрөгү түшөт деп. Бирок жакшы врач Акжол деген байке жолугуп, ичимен суум алып, 14 литр суум алып, самолетке салган. Разрешение алып, Алапкада деле келем. Кахраман эке, Замир экеуме байланышка чыгып, торпедон жөнөтүштү. Сразу 50 грамм иче баштагам, ойлонбой эле. Себеби ойлонушка мүнөт да жок болчу менде. Себеби 1 жума өмүрүм калган болчу. 1 жуманын ичинде мен өзүмү сразу оңолдум, сездим. Жакшы жака бурулду бардык жагы. Айтарым дегеним, ушул торпедон башка эч кандай дары колдонгон жокмун. Бир гана торпедо. Сиздерге да айтарым, торпедон алып ичиңиздер. Сироз печень баарын аяктырат. Мага ушунда кахраман экен сөз түшөт. Алтынбек, сен өлбөйсүң, жашайсың деген. Эгер берк болсо бетиме түкүрөсүң деп айткан эсимде. Видеодон сүйлөшкөндө. Сен жашайсың, Индияга да барбайсың, айыгасың деген. Мына айткан күндөр келди. Аллахым себепчи кылган экен аларды. Мына Аллахым өмүр берди, жашоого экинчи жолу кайтарды. Ошол айтарым сиздерге, торпедон алып ичиңиздер. Торпедо. Менин номерим